Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу бир туугандар, мына жогоруда 9 сабагыбызда колдон келгенче араб тамгаларını таанып, алардын арасындагы айырмачылыктар жана ошол араб тамгаларын кошуп окуган кезде бизге керектүү болгон эрежелер, эң негизги эрежелерди үйрөнгөнгө аракет кылдык. Буюрса эми ошол эрежелерди акырындык менен эмне ошол практика кылып, сөздө окуп, колдонгонго, ошо колдонгонго аракет, үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Эрежелерди баштан аяга бир эстеп өтө турган болсок, башында ошо тамгалардын айтылышы, арасындагы айырмачылыктар, андан кийин жазылышы, андан кийин ошол фатха, дамма, касра, сүкүн эрежелери менен ошол сөздөрдүн окулушу, андан кийинкиси ошол сөздөр окулуп аткан кезде кээ бир созуу эрежелер, маттабигый деп окудук, танвин эрежесин окудук, ошо сөздүн акырында ан, ин, ун деп бүткөн. Андан кийин ошол ха тамгасынын эмдесин окудук, кайсыл жерде созулат, кайсыл жерде созулбайт, же болбосо ошо Аллах деген сөздү кайсыл жерде жоон окулат, кайсыл жерде ичке окулат. Андан кийин ошол араб тамгаларды экиге бөлдүк, шамсия жана камария деп. Себеп камария тамгалары менен келген сөздөр башкача окулат деле, шамсия тамгалары менен келген сөздөр башкача тыбыш менен, башкача башталгыч менен окулуп аткан. Эми ошол эреженин баарыны буйруса, иш жүзүндө ушул намазда окулуучу таспихтер деп баарыбыз эле эң керектүү, күндө 5 убак намазда колдонгон, 5 убак намазыбызда бизге эң керектүү болгон таспихтерди тажрыйба кылып көрүүнү чечтик. Себеби баарыбызга бул нерсе аябай керек болсо керек. Эми тамгаларды жаңы кошуп окуган кишиге бул бир көргөндө аябай оор көрүнөт. Бирок буйруса ошол эрежелерди кандай десек, туура так жаттап, туура так колдоно турган болсок, буйруса бул сөздөр бизге анча деле оорчулукка турбайт. Бирок дагы эскертем, ушул сөздөрдү окуп аткан кезде араб тамгаларынын тыбыштарыны туура окуганга эмне кылайлы, аракет кылайлы. Себеби эгерде туура окубай турган болсок, сөздөр ката окулуп калат. Эрежеге амал кылган менен тамганы туура эмес окусак, анда пайдасы жок. Ошондуктан биринчи тамганы туура окуш керек, экинчи үйрөнгөн эрежеге амал кылышыбыз керек. Бисмиллахиррахманиррахим деп мына баштайлы. Бул жерде ар бир сөздү ошол үйрөнгөн эреже менен талдап чыгабыз. Өтө катуу көңүл бурушуңуздарды суранат элем. Мына биринчи ошол са тамгасы дамма менен келди, су. Ба тамга сүкүн менен келгенде термелет деп айттым эле. Мына субе, байкагандай субе деп термелди. Бул жерде ха тамгасы алиф менен келди. Айттым эле, алиф аракетсиз болуп, өзүнөн мурда фатха келсе созулат деп маттабигыйда үйрөнгөнбүз. Ошол эреже мына субе, ха деп, ха бул жерде эме 2 алиф өлчөмүндө созулат. Субе ха на, мына нун фатха менен келгендиги үчүн мына субе ха на ушинтип окулат. Кийинкиге өтөлү, мына ро дайыма фатха менен келгенде жоон окулат дедик эле, мына ро. Бада шадда бар, байкаганыңыздардай, мына ба тамгасынын астында точка чекит менен келет эмеспи? Бада шадда бар, ошон үчүн бул жерде 2 ба бар, мына робби, мына робби, робби. Бул жерде биринчи ба, экинчи ба. Робби касра бар, робби мына я фатха. Роббиял. Роббия, мына роббия деп окулат, роббия. Ал эми мурдагы эле 9-чу эле сабакта үйрөнгөн камария сөзү келди. Урматтуу бир туугандар, бул жерде мына байкаганыңыздардай сөздүн башы эмне менен башталып атат? Лам алиф менен окулуп башталды. Лам алиф бул жерде сүкүндүү болуп келди. Лам алифтен кийин камария тамгасы келди, айын. Ошончон бул жерде кандай окулат? Роббиял деп ламге урулат. Шамсияда кандай эле? Шамсияда алиф жана алиф лам тамгасы келген болсо дагы бул окулбай кийинки тамгага өтүп кетип аттык эле. А бул жерде болсо лам алиф лам албетте окулат, мына кошулуп мына. Роббиял азим деп окуйт, мына айын фатха менен, зим бул жерде мына маттабигый ошол я касра менен келгендиги үчүн созулат, мына азими деп окулат. Бирок урматтуу угандар, эгер
Subhana rabbiyal azimi деп ушул сөздөн кийин дагы бир башка сөз келе турган болсо, анан улап кете турган болсок, бул сөздү мына ушул азими сөзүнү башка сөзгө улап кете турган болсок, ошол кезде гана мынабу ми деп окулат, кесра. Эгер ушул жерде токтой турган болсок, бул жерде автоматически эмне болот? Мына кесра кетет дагы, мимдин үстүнө бир сүкүн пайда болуп калып, мынтип окулат мына. Subhana rabbiyal azim деп баягы кесра аракети өзүнөн өзү эмне жок болуп калат. Сөздү улап кете турган болсок, анда пайда болот. Азими деп андан кийинки сөздөр илал ахир кете берет. Бул ошол рүкүдө колдонгон дуабыз. Намаздагы рүкүдө баарыбыздын колдонгон дуаларыбыздан бири. Эми кийингиси ошол рүкүдөн кайра турган кездеги дуа кайсыл? Мына сами, мына сами айын фатха менен мына самиа байкагыңыздардай. Ал эми бир сабак мурда үйрөнгөн эреже, эгерде Аллах сөзүнөн мурдагы тамга фатхалу келсе, мына айын байкагыңызда фатхалу келип атат, Аллах сөзү жоон окулат деп үйрөндүк эле. Ошол сөз. Самиаллаху, мына самиаллаху деп бир аз созуп окулат мына. Кийингиси мына лиман. Нун бул жерде сүкүндү келгендиги үчүн эч кандай аракети жок. Лиман хамидаху, мына байкандай. Лиман хамидаху. Бирок бул дуалар көбүнчө ошол башка сөзгө уланбастан өзү жалгыз айтылгандыгы үчүн, токтогондугу үчүн бул жерде кандай окулат? Эгер баягы эле сөз башка сөзгө кошулуп уланып кете турган болсо, хамидаху деп ха тамга созулуп окулууланып кетет. Эгер ушул жерде токтой турган болсок, анда лиман хамидах деп дамма кетип, ордуна бир сүкүн келип, ханын өзү эле эмне болот? Окулуп калат. Намазда көбүнчө ошондой колдонобуз. Сами Аллаху лиман хамидах деп эле колдонгон учурубуз көп. Башынан байкабыз мына. Сами Аллаху ха созулбайт бул жерде, себеби өзүнөн мурда маттамга бар. Лиман хамидах. Байкаңыздардай ушундай. Бул жерде дагы эскерте беремин. Ха тамгадан мурда аракеттүү бир тамга келсе, ха созулат деп айтканбыз. Сөз уланып кетсе, бул созулуп окулат. Кийингисинде мына ошол Сами Аллаху лиман хамидада ошол имам кеде аркада турган ошол ыктыда кылып турган жамааттын айткан дуасы ошол мына Роббана, байкасаңыздар ро, ба бул жерде шадда менен келди, фатхасы бар, робба. На болсо мына фатха. Бул жерде алиф аракетсиз келип, өзүнөн мурда фатха келгендиги үчүн созулат мына. Роббана ва лакал. Бул жерде алхамду деген сөз дагы кандай сөз эле? Ошол алиф лам окулган камария сөздөрүнүн катарына кирет. Ха камария тамгасы болгондугу үчүн өзүнөн мурдагы алиф лам окулду. Кал деп буга уланып кетти. Роббана ва лакал хамду деп бул сөз окулат. Эми көпчүлүккө кызык болуп атса керек, эмне үчүн бул каф тамгасы ламга уланып кетип атат деп. Бул жерде урматтуу бир туугандар, мына арада турган алиф маусула ушул бир сөздү экинчи сөзгө улап берген бир эреже бар. Буйруса азыр ушуну менен чектелип туралы, тажвид эрежесинде албетте бул лам, бул алиф эрежесиге бир кыскача токтолуп иншалла өтөбүз. Кийинки сөз деле ошол, мына суба. Бул жакта окшош эле. Субхана раббиял. Мына бул жакта мына алиф бар, лам бар. Бул жактан чыккан алифке хамза менен алифти жазып коюптур. Себеби биз бул тамганы эмне дедик эле сөздүн башында? Лам жана алиф дедик эле. Демек бул жерде бир лам бар, жанында бир алиф бар. Ламдын үстүгө сүкүн жазылган, алифтин үстүнө эмне? Хамза менен фатха жазылган, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн адаштырып кетпейли. Субхана раббиял. Мына алиф, хамза жана фатха бар мына. Айын сүкүндүү болгон үчүн бул жерде каттуу айтабыз. А'ла деп бул жерде ме? А'ла деп ла созулат. Эмне үчүн ла созулуп жатат? Себеп маттабигиди түшүндүрүп аткан кезде бул эрежени мен сиздерге колдон келишинче түшүндүргөнмүн. Алиф максура деп кеде я
алифти туюндуруп келет. Алифтин ордунда келет. Бул жерде бир бекинген алиф бар десек да болот. Ошондуктан ла деп созулуп жатат. Башынан окуйбуз. Субхана раббиял а'ла. А'ла. Көп бир туугандарды окутуп атканда тажриба жүзүндө көрдүк. Ала деп эле кетип атат да. Урмат бир туугандар, ала деген сөз менен а'ла деген сөздүн арасында өтө чоң эмне бар? Айырмачылыктар бар. Себеби ала деген сөздүн мааниси бул жерде эч кандай сүкүн жок эле айынга бир фатха коюп туруп ала дей турган болсок, ал бир буюмдун үстүндө деген маани келип чыгып калат. А'ла деп бул жерде айынды чочутуп сүкүн коюп окуй турган болсок, анда ал улуу, кудуреттүү деген да маанилер келип чыгат. Бул жерде ошол субхана раббиял а'ла деп окуганга эмне көбүрөөк аракет кылалы. Күндөлүк өзүбүздүн эле колдонуп жүргөн саламыбыз, бирок намазда бул саламды колдонобуз. Ошондуктан бул окуйлу мына. Бирок карап байкасаңыздар, эми мына камария эрежелерин окудук, эми мына шамсияга келдик. Шамсия кандай эле? Алиф, лам жазылат, бирок окулбайт болчу. Мына байкасаңыздар, андан кийинки тамга шадда менен окулуп кетет деп үйрөндүк эле. Мына Ассаламу, мына ламу деп, бул жерде лам алиф бар, лам бар, алиф бар, ошондуктан созулуп жатат. Ассаламу алейкум, мына яда сүкүн болгон үчүн ала, алейкум ва рога көңүл буралы урматтуу туугандар. Ва рахма, Аллах деген сөздөн мурда дамма келсе, Аллах сөзү созулуп жоон окулат деп айттык эле. Мына ошол эрежеге келдик. Мына ва рахматуллахи, ва рахматуллахи сөздү окуп аткан кезде эрежеге канчалык көңүл бурсак, тамгага да ошончолук көңүл буралык. Себеби мына ассаламу син, лам, мим, мына алейкум айым бар, ва рах деп ханы көңүл буруп коелу. Ва рахматуллахи, мына ва рахматуллахи. Бирок ошол ассаламу алейкум ва рахматуллах деп бүтүргөндүгүбүз үчүн, бул сөздөн кийин башка бир сөзгө улабагандыгыбыз үчүн, улап баягыдай аягына чыкпагандыгыбыз үчүн эмне болду? Хамида да болгон сыяктуу эле рахматуллах деген сөздө деле өзүнөн өзү бир сүкүн пайда болот дагы, кесра кетип калат. Ошондо ва рахматуллах деп өзү эле окулуп калат. Эгерде сөз уланып кете турган болсо, анда кесра кошуп окулуп кете берет. Башынан бир окуйлу. Субхана раббиял азим, самиаллаху лиман хамида, же болбосам хамидаху, раббана ва лакал хамду, же хамды. Байкасаңыздар, ушул жерде бир эрежени айтканды унутуппуз. Мына хамды дегенде эмне үчүн термелип жатат? Себеп сөз уланып кетпегендиги үчүн автоматически бул жерде дамма кетет дагы, сүкүн пайда болуп калат. Биз айтканбыз, дал тамгасы сүкүн менен келсе термелип окулат. Ошондуктан ва лакал хамды деп бул жерде да термелип окулуп атат. Бирок уланып келсе хамду деп окулуп кетет. Субхана раббиял а'ла, ассаламу алейкум ва рахматуллахи, же болбосом ва рахматуллах. Өзгөчө а'лага көңүл буруп окуйбуз. Бул жагыбыз аягына жетти. Эми мына астын окуйбуз. Намазда колдонулган дуалар болгондугу үчүн окуганга иншалла баарыбызга жеңил. Бул жерде биз эрежесини жана тамгаларын эле үйрөнүп атабыз. Байкасаңыздар мына. Эми бул сөздө дагы ошол эле эреже. Бул сөздө мына алифтин үстүндө көрүнбөгөн бир фатха бар. Ошондуктан мына Алла деп ло жоон окулат. Биз айтканбыз, Алла, ошол лодон мурда фатха келип калса, эмне? Аллах сөзү өзүнөн мурда бир фатха менен башталып калса, а менен башталып калса жоон окулат дедик эле. Бул жерде жоон окулат мына. Аллахумма, мим шадда менен келгендиги үчүн Аллахумма деп бир аз кармайбыз мына. Аллахумма. Хумма деп окуган бир туугандарда жок эмес. Хумма болбойт. Ха болбойт урмат бир туугандар. Бул жерде эмне? Ха. Ичке ха болгон үчүн Аллахумма деп ханы ичке окуп, мимде бир аз турабыз.
Ентессаламу. Бұл жерде урмат бир туугандар ыңыга айлантырып, биздеги баа кыргыздардагы ны тамгасы эмес, ыңы тамгасыга басым жасап окуп атам. Бұл жерде өзүнчө бир тажвид эрежеси бар. Буйруса тажвид эрежесин окуган кезде ошол жерде кенен кесир бул эреже жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыр ошол мугалимдин айткан эрежеси боюнча окуп тура беребиз. Себеби азыр тажвид эрежесин бул жерге киргизе турган болсок, анда биздин башыбыз айланып, маселени түшүнгөн оорлошуп кетет. Ентессалам, байкаңыздар, тессалам. Бул жерде эмне? Шамсия болгондугу үчүн бул жерде эки сөздү байлаган алиф бар. Алиф маусула байлаган алиф. Тессаламу деп мына та сага экөөнүн тең окулбай өттү. Себеби бул шамсия. Ентессаламу ва минкассалам. Бул жерде эреже бул жерде деле бар. Ва минкассаламу мына. Таба мына. Таба баны созобуз. Таба деп окугандар көп. Табарокто депчи. Бул туура эмес. Табарок мына. Табарокта мына. Тамгалар туура окуйлу да. Табарокта. Я табарокта я яны созобуз. Зал мына байкасаңыздар лам менен зал тамгасын байлаган арада бир алиф турат. Байлагыч алиф. Зал жалали лам созулат алиф лам. Жалали вал. Бул жерде ламга бир сүкүн коюлду. Алифтин астыга эмне? Хамза менен кесра жазылган. Вал икрами. Байкагандай ошондой. Вал икрами. Эгерде сөздү улантпастан токтотсок, вал икрам деп бүтөт. Мына башынан окуйлу мына. Аллахумма антассаламу ва минкассаламу табаракта я зал жалали вал икрам. Урматтуу бир туугандар, бүгүнчө ушул эреже менен ушул тамгаларга үйрөнгөн эрежелерибизди тажрыйба кылып аракет кылалы. Буюрса кийинки сабактарда мына бул астында калган дуалар бар. Бул жакта ошол биздин намазда колдонуп жүргөн ат-тахият, салават, куну дуалар бар. Биз атайын ушуларды тандадык. Себеп адам баласынын, мусулман кишинин намазынын ичиндеги ошол керектүү дуалары оңолсо, окуган ошол Фатиха зам сүрөлөрү оңолсо, андан кийин булардын маани магызын да билип намаз окуй турган болсо, намазы да бекем болот. Ошол окуган намазы жүрөгүнө, жашоосуна иншалла пайда алып келет. Жамандыктан кайтарган намаздардан болот иншалла. Ушун менен бүгүн сиздер менен коштошобуз. Үйрөнгөн эрежелерди кайра-кайра кайталап, бул жерде тажрыйбада колдонуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.